Каракөлдө 3-класстын окуучусу каза болду. Ал кыз атасына нан алып келүүгө чыккан. Ажал деген ушундай экен да, мектепте линейкада турган окуучу кыз каза болду. Жер титирөөнүн кесепетинен 200дөн ашык адам каза болгон. Президент Садыр Жапаров Афганистандын элине жана президентине көңүл айтты. Колтуктап полициялар алып баратып, Москвада жаңы төрөлгөн ымыркайын ажатканага таштаган аялга кылмыш иши козголду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Каракөлдө 3-класстын окуучусу атасына нан алып келгени чыгып каза тапты. 1-сентябрда Каракөл шаарында жол кырсыгы катталып 3-класстын окуучусу каза болду. Бул тууралуу көйлөр билдиришти. Маалыматка караганда кырсык Бишкек Ош жолунун шаарга караштуу тилкесинде шаардык оорукананын жанында болгон. Автоунаа жолдон өтүп бара жаткан 2016-жылы төрөлгөн жаранды сүзүп кеткен. Жабыркаган өспүрүм оор жаракат алып, эс учун жоготкон абалда шаардык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Бирок дарыгерлердин аракетине карабастан бала саат 16:00 чамасында алган жараатынан улам көз жумду. Айрым маалыматтарга караганда ал билим күнүнө арналган иш-чарага катышып келген соң атасына нан алып келгени чыккан учурда кырсыкка кабылган. Президент Ооган элине жана жетекчилигине көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров Афганистандын Кунар провинциясында болгон кыйратуучу жер титирөөдөн улам көптөгөн адамдардын өмүрү кыйылганына байланыштуу Ооган элине жана жетекчилигине көңүл айтты. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Чет элдик басылмалар жазгандай, Афганистанда катуу жер титирөөдөн 700дөн ашуун адам каза болуп, 1500дөн ашык адам жаракат алды. Кырсык өлкөнүн чыгышындагы Жалалабад шаарынын аймагында 1-сентябрга караган түнү болгон. Күчү 6 балга жеткен жер титирөө шаарга чоң зыян келтирген. Бир нече айыл толугу менен талкаланып калган. Учурда куткаруу операциясы башталып, жабыркагандарга жардам көрсөтүлүүдө. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Москвада жаңы төрөлгөн ымыркайын ажатканага таштап кеткен энеге кылмыш иши козголду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, аял өз уулун өлтүрүүгө аракет кылган деп шектелүүдө. Тергөөнүн билдиргени боюнча шектүү 30 августта Москва шаарынын Теплыстан көчөсүндө жайгашкан турак үйдүн батиринде көз жарып, андан кийин наристени ажатканага таштап кеткен. Аны менен бирге жашаган кыз тез жардам кызматын чакырып, ымыркай тез арада шаардык ооруканага жеткирилген. Билингендей, шектүү дагы шаардык ооруканалардын бирине жеткирилген. Дарыгерлердин уруксатынан кийин Борбор каланын тергөө комитетинин тергөөчүлөрү аны суракка ала башташат. Орусияда мектептеги линейкада окуучу кыз каза болду. Орусиянын Ульяновск облусунда 1-сентябрдагы линейка учурунда окуучу кыз каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Кырсык бүгүн эртең менен Черкасы районундагы Октябрьский айылында болгон. Октябрь айылдык линейка жыйынында өтүп жаткан учурда 12 жаштагы кыз ооруп калган. Окуяга күбө болгондордун айтымында кызга суу берилип, медициналык борборго жаткырылган, бирок дарыгерлер анын өмүрүн сактап кала алган эмес. Алдын ала маалыматтар боюнча анын жүрөк кемтиги бар экени айтылган. Бул окуяны тергөө комитети иликтеп баштады. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы уулум. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай
баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам. Кыргыз элин кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Beni götürüyor. Aslan da olur ekenler. Bunu keyin çakalağa tüpsüz oturadi eкен. Arkamda solda olur. Götürülüp bize tekişle hizmet olur. Ana bular Özbekistan'dan geldi ama şundan bir mektepke girgizip kabinetleri var böyle azıcık sistem hizmetleri de çıkabilir. Bize geçiki bir profesyonel ayıp var. Abi bu kayıtları böyle çıkıyor Туғандар, көз тибесін, площадь таптаза екен. Оны қарап қойыңыз. Соп-соп, майда-чу таштанды бар, бірақ негізі таза екен. Ең жақсы бар еді? 31 август саат 3:30 деп қалды. Концерт жаңы эле бүттү. Жаңы административдик имараттын алдындагы борбордук аян майрамдан кийинки таштандылар. Өзү Жалалабад аябай өнүгүп атат дейт. Өткөнү Тынар айткандай Жалалабадка барсам, Жалалабадтын бомждору да кырылышты дейт экен да. Катуу кетип атсыңар. Siz tecrübalı, bilimli ecekesiz. Ondan keyin janardan narушение kılsanızlar, hiç kimsine karabaymayın. Bari жоқ отуртабыз. Самый главный жеке. Muğalimlerden, ата-энелерден акча топтоп болду. Гарано. 30'ga çıkan эле muğalimlerden, ар мектептен. Sende kaça muğalim var? Mende 35 muğalim var. Tak, ар bir muğalimden 5.000 сомдон ушунча акчаны алып келесиң. Так. Sen ушунча акча алып келесиң. Ушул мода болуп кеткен. Это реалия жизни было. Бул болгон нерсе. Муну биз жоктардан ойлоп таап аткан жокпуз. Ушул болгон нерсе. У вас тоже было. Вы тоже подавали, деньги собирали. У учителей тоже собирали. И Горано тоже отдавали. Теперь этого не будет. Хорошо? Теперь этого не будет. Не дай Бог кого-нибудь увижу, услышу, что от кого-нибудь, от родителей, от учителей или от кого-нибудь будете деньги собирать, сразу буду пресекать. Сразу буду принимать решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к уголовной ответственности. Что-то не тят болуңуздар. Хорошо? Мен муну сизге кийин бир балеге кабыл калбасын деп айтып атам да. Хорошо? Макул. Рахмат.